Сооротуучу Кудай. 24-август. Исанын шакирттери ага кайрылып, бизге сыйынганды үйрөтчү деп сурашты. Алар буга чейин деле Кудай деп кайрылып сыйынып келишкен. Бирок буга чейинки сыйынуулары алардын жашоосун өзгөртүп жиберген жок. Ошондо Иса аларга сыйынуунун үлгүсүн калтырды. Адегенде эле Иса аларга Кудайга кайрылганда асмандагы Ата деп кайрылгыла деди. Муну менен ал Кудай бул силердин асмандагы атаңар деп эстетип жатат. Ата менен бала бул абдан жакын адамдар. Кудай биз менен жакын мамиледе болгусу келет. Жөн гана жаратуучу менен жаратылгандар эмес. Ал биздин атабыз болгондуктан Иса Машаякты жерге жиберип, ал аркылуу өзүнүн аталык сапаттарын адамзатка жиберди. Андан кийин ал ыйык рухту жиберип, ал аркылуу бизди уулдары жана кыздары кылып алды. Рухту кабыл алуу аркылуу биз Кудай менен таптакыр башка форматтагы мамилеге өттүк. Бул форматта биз Кудайдын душмандары эмес, чоочундар эмес, Кудайдын эң жакындары, анын балдары болуп калдык. Кудайга даңк болсун.